чет элдик инвестиция. Үчүнчү дүйнө мамлекеттеринин оор өнөр жайлар курууга укугу жок. Ал тургай ага чамасы да жок. Анткени алар кожоюндар тарабынан атайын ушундай акыбалга алып келинген. Ошондуктан кем байлыктарды иштетүү үчүн сөзсүз чет элдик инвестор керек. Мындайда жергиликтүү бийлик тендер жарыяламыш этет. Чиновниктерге көбүрөөк пара берген чет элдик компания тендерде утуп чыгат. Келишим боюнча өндүрүлгөн байлыктын үлкөн үлүшү ошол компанияга кетет. Жарыбаган баягы жакыр мамлекет оозун ачкан бойдон жаланып жуктанып кала берет. Буга кумтөр алтын кенин мисал кылып келтирүүгө болот. Дагы бир жагдай бар. Мында кожоюн мамлекет кол астындагы мамлекеттин кирешелүү тармагында инвестиция жаткырып, ошол тармактагы акционердик коомдордун көзөмөл пакетин колго алат. Бул дегени ошол тармактын ээси болду дегени. Буга Камбар ата кеси мисал боло алат.